Президент Садыр Жапаров бүгін 18 майда Қытай Эл Республикасына болгон мамлекеттик сапарын алкагында Сиан шаарында Қытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Жолугушуунун алдында Садыр Жапаровду ардактуу кароол ротасы салтанаттуу түрдө тосуп алды. Эки өлкөнүн лидерлери учурашып, Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик желектеринин алдында сүрөткө түшкөндөн кийин сүйлөшүүлөр залына өтүштү. Кыргыз-Кытай эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, алдыда боло турган Кытай-Борбор Азия саммитинин күн тартиби, жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлор талкууланды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин президент Садыр Жапаровго чакырууну кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, анын Кытайга болгон мамлекеттик сапары эки тараптуу кызматташтыктын жогорку деңгээлин тастыктай турганын белгиледи. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Садыр Жапаров менен буга чейинки жолугушууларын, анын жыйынтыгында маанилүү макулдашууларга жетишилип, эки тараптуу кызматташуунун бир катар маанилүү долбоорлору ырааттуу ишке ашырылып жатканын эске салды. Си Цзиньпин ишке ашырылып жаткан долбоорлор Кытай-Кыргыз өз ара байланыштарынын бүтүндөө комплексине кубаттуу импульс берет деген ишенимин билдирди. Ошол менен бирге мамлекет башчысынын жетекчилиги астында Кыргызстан социалдык-экономикалык бийик натыйжаларга жетишип жатканын баса белгилеп, Кыргыз эли президент Садыр Жапаров жогору баалап жатканына токтолду. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кытай-Борбор Азия саммити тууралуу айтып жатып, ал маанилүү этап болуп калаарына жана аны менен кызматташтыктын жаңы доору ачылаарына басым жасады. Биз кызматташтыктын ушул форматын бекемдешибиз керек, деди Си Цзиньпин. Баарлашуунун жүрүшүндө ал ошондой эле биргелешкен кызматташуунун негизги багыттарын, өз ара соода жүгүртүүнү арттыруу, соода экономикалык кызматташтыктын программаларын ишке ашыруу, түз авиа каттамдарды көбөйтүү, аймактар ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү, укук коргоо органдары аркылуу тажрыйба алмашууларды бекемдөө, салттуу достукту жана кызматташтыкты чыңдоо, эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу, гидроэнергетика жана башка тармактардагы долбоорлорду ишке ашырууну белгиледи. Кытайдын төрагасы ошондой эле айыл чарба, транспорт, билим берүү, көзөмөл өткөрүү пункттарын модернизациялоо, глобалдык жана аймактык коопсуздук жаатында кызматташууга даяр экендигин айтты. Өз кезинде президент Садыр Жапаров Си Цзиньпинге Кытайга мамлекеттик визит менен келип кетүүгө жана Борбор Азия Кытай саммитине катышууга чакырган үчүн ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы Кытай Эл Республикасынын төрагасын жана бүткүл Кытай элин Кытайдын коммунисттик партиясынын 20-съездин 2 сессиясын ийгиликтүү өткөрүп, Кытай коммунисттик партиясынын башкы катчысы, Кытай төрагасы жана Кытай Эл Республикасынын борбордук аскер кеңешинин төрагасы болуп, кайра шайланышы менен куттуктады. Кытай сиздин акылман жетекчилигиңиз астында саясий жана социалдык-экономикалык өнүгүүдө шыктандырган жаңы ийгиликтерге жетишип, эл аралык аренада өзүнүн жогорку кадыр баркын мындан да бекемдейт деп ишенем. Бул сапар биздин мамлекеттер аралык мамилелерибизди тереңдетүүгө жана аны жаңы жогорку сапаттык деңгээлге, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө көтөрүүгө олуттуу түрткү берет деп күтөбүз, деп белгиледи ал. Президент Садыр Жапаров Кыргыз тараптын боло турган Борбор Азия Кытай саммитинен үмүтү чоң экенин баса белгиледи. Бул диалог аянтчасы регион үчүн актуалдуу жана баардык 6 мамлекетти кызыктырган маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнүн, талкуулоонун жана чечимдерди кабыл алуунун маанилүү механизми болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай мамилелери эң жогорку деңгээлде экенин канааттануу менен белгилейм. Эки мамлекет ортосунда эч кандай саясий пикир келишпестиктер, чечилбеген маселелер жок. Биз бири-бирибизге эң актуалдуу, абдан маанилүү маселелер боюнча колдоо көрсөтөбүз. Саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээли өлкөлөрүбүздүн ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өркүндөтүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк берет, деп белгиледи мамлекет башчысы. Ал Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири экенин зор канааттануу менен баса белгиледи. Өз ара сооданын Кытай тараптын Кыргызстандын экономикасына инвестициясынын көлөмүнүн динамикалуу өсүшү байкалууда. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда чет элдик инвесторлор менен ишкерлердин бизнес жүргүзүүсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү, биргелешкен экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн болгон аракеттер жасалып жатканына өзгөчө көңүл бурду. Мамлекет башчысы Кыргыз тараптын соода, экономика жана инвестиция чөйрөлөрүндө билим берүү, каржы, электрондук коммерция, маданий гуманитардык тармактар жаатында кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экенин билдирди. Учурдан пайдаланып Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө лидерлер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна өзгөчө көңүл буруп, аны ишке ашырууну тездетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Лидерлер эки тарапты кызыктырган актуалдуу маселелер боюнча тыгыз кызматташууну улантууга макулдашты.
Бүгүн 18 майда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, көз карандысыздык сарайында өткөн жолугушууга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясына мүчө мамлекеттердин парламенттеринин төрагалары да катышты. Жолугушууда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун учурдагы абалы жана анын келечеги талкууланып, кызматташтыкты өнүктүрүүдө парламенттердин ролу жогору экени белгиленди. Ошондой эле президент Александр Лукашенко парламенттик ассамблеянын ишин жакшыртуу жаатындагы сунуш пикирлери менен бөлүштү. Анын ичинен коргоо жана коопсуздук жаатындагы модельдик мыйзамдарды иштеп чыгуу маселелерине токтолду. Муну менен катар уюмга мүчө мамлекеттерде өткөн шайлоо өнөктүктөрүнө байкоочу катары парламенттик ассамблеянын миссиясынын катышуусу өзгөчө мааниге ээ экенин айткан Александр Лукашенко социалдык, экономикалык, маданий гуманитардык алакаларды арттыруу зарылчылыгын да кошумчалады. Дмитриевкада документтер күйүп кеткен 18 чет элдик жаран жатаканага жайгаштырылды. Бул тууралуу Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ысык Ата районунун Дмитриевка айылында кылмышкерди кармоо боюнча атайын операциянын жүрүшүндө коңшу батирди убактылуу ижарага алып жашап жаткан чет өлкөлүк 18 жарандын документтери күйүп кеткен. Ысык Ата районунун акими Алмазбек Осмонов чет өлкөлүк жарандар менен жолугушуп, аларды Кант шаарындагы жатаканага убактылуу жайгаштырды. Аларды тамак аш, кийим-кече менен камсыздоо жергиликтүү бийлик тарабынан колго алынды. Алардын бири Беларустун, 17 Россиянын жарандары. Чет элдиктер Кыргызстанга өз алдынча тоого чыгып эс алуу үчүн келишкен деп белгилешти акимчиликтен. Алар Россия, Беларусь элчилиги менен байланышып, документ маселелери чечилгенге чейин жатаканада жашайт. Белгилей кетсек, Күн-Мурунчүй облусунун Дмитриевка айылында шектүүнү кармоо боюнча атайын операция жүргүзүлгөн. Анын жүрүшүндө куралдуу каршылык көрсөткөн шектүү окуя болгон жерде өлтүрүлгөн. Атайын операциянын жүрүшүндө турак үйдөн өрт чыккан. Дүйнөлүк эпостардын эл аралык фестивалынын ачылыш салтанаты Ош шаарынын Борбордук аянтында кыргыз көчү Этна айылынын ачылыш жөрөлгөсү менен башталды. Анда тынчтык, боз үйүн тигүү, түндүк көтөрүү жөрөлгөсү, кол өнөрчүлөрдүн Этна базарынын ачылышы жана тушоо кесүү салты көргөзүлдү. Фестиваль ошондой эле улуу муундагылардын жана жаш манасчылардын манас айтуусу менен коштолду. Ачылыш аз эмне Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин вице-спикери Жамиля Исаева, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, Түрксой эл аралык уюмунун катчысы Султан Раев, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн түрк тилдүү мамлекеттердин 7 дуандын чыгармачыл жамааттары жана илимий чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Кыргыз эли манас эпосун кандай аздектеп, кандай бийик тутунса, дүйнөнүн бардык элинде ошол сыяктуу эпосу, дастаны сакталып, изилденип, уланып келет. Ошол себептен ар бир мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири бул улуттун кайталангыс улуу дөөлөтүн сактоо, өнүктүрүү, зарыл шарттарды жана ага болгон мамиленин туруктуулугун камсыздоо, эл ичинде жайылтуу, дүйнөлүк деңгээлде заманбап формалары аркылуу алып чыгуу, маданий багыттагы иш-чараларды тынымсыз уюштуруу, улуттук маданияттын аброюн жогорку деңгээлге көтөрүү болуп саналат деп толук ишенемин. Бүгүнкү фестивалдын мааниси өтө чоң. Бул биздин кыргыз элинин жаны менен, каны менен, духу менен, кыргыз менен байланышкан улуу фестиваль. Бул биздин маданиятыбыздагы, биздин руханий жашообуздагы өзгөчө көрүнүш болуп эсептелет. Урматтуу мекендештер, бүгүн Манастын жаңы эрасы башталды. Бүгүн Манастын жаңы ренессансы башталды. Манастын кайра дем алуусу, жаңыдан күч алуусу башталды. Мен Кыргызстанда болуп аткан бардык Манас эпосуна байланыштуу жүргүзүп аткан демилгелерди, Манас театрынын, Манас эпосуна байланышкан бардык иш-чараларды, ошол эле мамлекеттик саясатты Манас боюнча өтө жогору баалаганга өтө мен ынтызармын. Азыркы күндө өтө чоң аракеттер болуп атат.
Фестивалдын экинчи күнү айтуучунун текст мезгили жана мейкиндик ченеминде эл аралык илимий тажрыйбалык симпозиумдун ачылышы менен башталды. Анын алкагында Азербайжан тилинде жарык көргөн Манас китебинин бет ачары, Орхон Энисай Рун жазуусу жана кыргыз эпостору китеп көргөзмөсүнүн ачылыштары орун алды. Бул жолу улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы менен Муктар Абаевдин 125 жылдыгына арналып отурат. Бул эки инсан тең Манас эпосуна өзгөчө из калтырган. Мына Манас эпосунун варианттары ушу Айтматовдун жетекчилигинде жарык көргөн, Муктар Абаевдин жетекчилигинде казак тилине жарык көргөн жана бул киши Манас эпосу боюнча талаш тартыш маселелеринде өтө чоң колдоосун көрсөтүп келген. Анан бул фестивалда дагы бир ошондой бир симпозиумдун алкагында өтүп аткан иш-чара ушу Манас эпосунун башка тилдерге которулуп аткандыгы болуп эсептелет. Биз 2019-жылы өзбек тилине которулгандыгын белгиледик эле. Бүгүн мына Азербайжан тилине которулуп атат. Бул Азербайжандын Баку шаарында түрк маданияты жана түрк мурастары деген чоң эл аралык фонд бар. Мына ушул фонд атайын биздин улуу эпосубузду Азербайжан тилинде жарыкка чыгарып отурат. Бул дагы Азербайжан окурмандарына биздин эпосту таанытуунун бирден бир максаты болуп эсептелет деп ойлойм. Шында да бул конференция мен барлык 2006 жылдан бери өтүп жаткан конференциянын бәріне катыштым. Бул конференция неге керек? Бул конференция биринчиден мынау кыргыз калкынын, тек қана кыргыз калкынын эмес, бул бүкүл түрк дүнүйөсүндөгү теңдеши жок эпос Манасты сактап калуу, экинчиси Манасты ары карай дамытуу, үчүнчүсү манасчыларды тарбиялоо деген маселенин сол өзүктүү маселесин аралган нерсе. Өйткөнү бүгүнкү таңда эң мыкты идеологиялык каруу ол Манас. Кыргыздын жанында Манас, кыргыздын канында Манас, кыргыздын идеологиясында Манас, кыргыздын бүкүл өмүр тиричилигинин Манас. Белгилей кетсек, фестиваль 21 майга чейин уланат. Иш-чарага 30га жакын өлкөнүн көрүнүктүү өкүлдөрү катышууда. Максаты кыргыз элинин эпикалык мурастарын, каада салтын, өнөрүн сактоо жана өнүктүрүү. Эске салсак, дүйнөлүк эпостордун эл аралык фестивали 2006 жылдан бери уюштурулуп келе жатат. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Алдыга койгон ой максаттары бийик. Жигердүү жаштардын катышуусунда кесип тандоо кечеси болуп өттү. Меймандар, бүгүнкү кеченин ээлерин билим берүү мектебинин бүтүрүүчүлөрүн кол чабуулар менен тосуп алалы. Окуудагы мыкты ийгиликтери менен айырмаланган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө арналган иш-чара Ас-Сафа Борбору коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, ошондой эле Ас-Сафа Борбору коомдук кайрымдуулук бирикмесинин башкы кеңсесинен келген делегациянын катышуусунда өттү. Ас-Сафа кайрымдуулук бирикмеси 2015 жылдан тарта өлкөдө саламаттыкты сактоо, билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоого салым кошуу, ошондой эле эл турмушун жакшыртууга багытталган социалдык программалардын негизинде иш алып барып келет. Маселен, фонд тарабынан Кыргызстан боюнча 11 социалдык шаарча курулган. Биздин коомдук бирикменин эң биринчи максаты элдин жашоосун жакшыртуу. Чейин көптөгөн кайрымдуулук иштерди аткарып келе атат. Билим берүү тармагында, медицина тармагында, гуманитардык жардамдарды көрсөтүү, социалдык тармагында. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан Республикасында Ас-Сафа Борбору коомдук бирикмеси аркылуу 11 социалдык шаарча салынды. Баткен областында, Ош областында, Жалал Абад областында, Талас шаарында салынды, Чүй областында. Сапаттуу билим экономикалык ийгиликтин башаты. Андыктан билим берүүгө чоң инвестиция жумшоо Ас-Сафа кайрымдуулук бирикмесинин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Кыргызстан боюнча 16 мектеп куруп пайдаланууга өткөрүлүп берилсе, анын 8 фонд тарабынан толугу менен каржыланган жатак мектеп. Кыргызстандын бардык областында жайгашкан 8 жатак мектепти өздөрү Ас-Сафа коомдук бирикмеси түбүнөн баштап куруп, аны ичин толугу менен эмеректер менен керектүү нерселер менен толтуруп, анда окуп аткан балдардын толук
каржылык маселелердин баардыгын Астафа коомдук бирикмеси өз мойнуна алып, ошол жерде иштеген мугалимдердин толугу менен айлыктарынын баардыгын Астафа коомдук бирикмеси өз мойнуна алып, бүгүнкү күндө 8 чоң мектептерди республиканын баардык аймагында иштетип келет. Жатак мектебин аяктап аткан окуучулар ошо келечектен өз ордуларын таап кетсе экен, келечектен мындай өзүнүн инсан катары калыптандырсын, бир керектүү кесип алсын деген ошо кесип тандоо же болбосо кесип тандоо кечелерин биз жыл сайын уюштуруп турабыз. Мына ошондо кесиптерди тандашып, өздөрү келечекте ким болот, келечегин түптөш үчүн мына ушундай жыйындарды өткөрүп, анан ошол жерден балдардын кийинки келечеги, окууга өткөндө дагы кайсыл бир кесипти тандаса, ошондо жогорку окуу жайларда булардын контракттары кандай болот, булардын жашоо тиричилиги кандай болот, мына ошол нерсенин баардыгы мына бүгүнкү биздин иш-чарада талкууланып, ушул жерде чечилет да. Дүйнө жүзүндө иш алып барган Астафа кайрымдуулук бирикмесинин долбоорлорунун 95% Кыргызстанга багытталгандыгын баса белгилейт Кувейт өлкөсүнүн Астафа кайрымдуулук фондунун жетекчиси. 95% дахил Жумһурият Кыргызстан. Чындыгында биз республика ичинде, бул Кыргыз республикасынын ичинде басым жасай турган кайрымдуулук иштерибиз бул жесир аялдар жана ата-энесинин кароосунан калган өспүрүм жаш балдарга көбүнчө жардам беребиз. Жана башка больницаларды курабыз, бейтапканаларды, мектептерди, жесир аялдарга социалдык шарчаларды курабыз. Биз 95% Кыргыз республикасынын ичинде кайрымдуулук иштерди алып келебиз. Жана ошондой эле 5% республикадан тышкары, Кыргыз республикадан тышкары башка мамлекеттерге, мисалы Бангладеш, Ливан, Сурия, Турция жана ушундай оор абалга кабыл болгон өлкөлөргө, мамлекеттерге жардам беребиз. Астафа кайрымдуулук бирикмеси тарабынан негизделген жатак мектептин бүтүрүүчүсү Каныкей мыкты кардиохирург болууну самайт. Кыргызстанга салым кошкон эң чоң хирургдардын, белгилүү хирургдардын бири болгум келет. КГМга тапшырам деген ниеттерим бар. Эми өзү сынап көрүү үчүн ОРТ тапшырып, ошого карата биздин мектептин ачылганыга 7 жыл болгон. Биринчи эле баса белгилеп кеткеним бул билим берүү аябай сонун болчу. Ошол жагынан мактана аламын. И тартиби эле сонун. Балыкчылардын Нурстан балдар борбору билим берүү уюму мекемесин бүтүргөм. Бүгүнкү иш-чара эң мыкты деңгээлде болду. Келечекте Кыргызстанга туристтик жактан жардам берип өзүнүн салымымды кошкум келет. Бишкек арена Заманбап хоккей аренасында хоккей боюнча эл аралык турнирдин ачылыш аземи болуп өттү. Турнир Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясы тарабынан уюштурулуп, Нью-Йорк шаарындагы кыргыз диаспорасынын каржылык колдоосу менен биринчи жолу өткөрүлүүдө. Бұл Кыргыз хоккей тарихында биринчи жол болуп атат. Биздин кыргыз мекендештерибиз Америкадан, АКШдан Union KG аттуу кыргыз жааматы ушул турнирде уюштурушуп, биринчи жолу ушундай чоң эл аралык турнир болуп атат биздин тарыхта. Биздин максатыбыз, биринчи максатыбыз Кыргызстандын спортун өнүктүрүү, Кыргыздын хоккейин алдыга жылдырып өнүктүрүп, элдин интересин спортко тартышта. Бул деген Кудай буйрса биз жылына өткөргөн аракет кылып атабыз, ежегодный кылалы депчи. Азыр бул биринчи баштаганыбыз, ошон үчүн аябай ошолорго чоң биздин спонсорлорго, Нью-Йорк диаспоранын элине, өзгөчө биздин уюштуруу жааматына чоң рахмат, ыраазычылыгымды айткым келет да. Алар болбосо канча деген кишинин болуп аткан турнир, ошончо кишинин эмгеги да булчу. Аякта деле көптөрү бизнесмендер эмес, өзү эле кара жумуш менен иштеп, тракта иштеп, же стройкада иштеген эле кишилер акчаларын чыгарып беришкен да. Алар акчаны үйүнө деле салса болмок да, жок. Жаш балдар ойносун, биздин Кыргыздын хоккейи өнүксүн деп өз чөнтөгүнөн чыгарып берген акчаларда. Ошон үчүн аябай аларга ыраазымын, баарына чоң рахмат айткым келет.
Бул саамалыктын негизги максаты спортчулардын ортосундагы достукту бекемдеп, спорттук мамилелерди кеңейтүү, сергек жашоо образын жайылтуу жана ден соолукту чыңдоо болуп саналат. Турнир ушундай эле Кыргызстанда хоккейди өнүктүрүү жана жайылтуу, жаш муундарды бул динамикалык оюн менен тааныштыруу максатында уюштурулган. Эми бул азыр бүгүн биринчи жолу болуп атат. Мындан ары дагы муну жыл сайын өткөзгөнгө аракет кылабыз. Анан биздин балдарды да бул жерден осмотр болуп, баягы күчтүүлөрдү тандап, Америкага, кайсы дүйнө жүзүндө дагы клубтарга тандоо жүргүзүлөт да. Бул негизги максат эми хоккей түрүн Кыргызстанда пропагандалоо, жаш балдарды спортко үгүттөө, анан мамлекеттер арасындагы достукту, биргеликти өркүндөтүү болуп эсептелет да. Турнирге ар кайсы өлкөлөрдөн келген командалар да бар. Анын ичинде Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын курама командалары да катышууда. Оюн 13 жаштан, 18 жаштан, 40 жаштан жогору деп жаш курактарына жараша бөлүнүп өткөрүлүүдө. Жалпысынан 20га чукул команда катышууда. Хоккей боюнча машыктыруучу Саламат Абдрахманов аталган иш-чарада саамалыктар байма-бай өткөрүлүп турса, хоккей жаатында өнүгүүлөр, ийгиликтер көп болуп, спорт сүйүүчүлөр үчүн да жакшы болоорун айтат. Өзүмдүн кыздарымдын команданы толук алып келгем, бияка кыздардын командасы да бар бул иш-чарада. Алар да катышат. Мындай иш-чаралар бизде көп болбойт. Анткени муз деген бизде чектелүү эле муздар бар, жайкы учурда деген. Ушундай иш-чаралар бизде үчүн көп болсо, жакшы өнүгүүлөр көп болот. Балдар бири-бирин көрүп, кызыгуу көп пайда болот. Мына бүгүн уже мен билишимче эле 20 команда бар экен ушул иш-чарага катышканчы. Бул аябай сонун, абдан сонун болуп атат. Өзүнчө эле биз үчүн майрам. Мындай иш-чаралар көп болуп турса, бизге дагы хоккей жагынан өнүгүү абдан жакшы болуп, жаңы муундар көп тартылмакта. Кошумчалай кетчү маалымат эл аралык турнирдин жүрүшүндө үстүбүздөгү жылдын 18-19 майында 14 жашка чейинки хоккейчилерибиз Түндүк Американын командаларына сынактан өтүшөт.